Но токтогула көчөмөн келип, машинаны ушул жерге токтотуп, могу этаж үйдөн полный мындайынан караганда мага караштуу жердечи эле билип койгун депчи. Мен күйөөм ишине вообще аралашкан эмесмин. Кайсынча жери бар, до сих пор билбейм. Ошол жерде председатель болуп жүрүп, 16-жылы бул жолдошума кол салуулар болгон. Жанында ошо Иса бала жолдун ар жак бетине өтүп, сарайга барып, жылкы көрөм дегенби ушу барып келгенчекти күйөөмө бычак сайылып калган да. Бирок атамдын алган жаракаттары ошо апам атап кеткендей 30га жакын бычак сайылган, башына, колдоруна теленген, буттары, иштери. Вы же говорили, что здесь люди продают. Брат, меня не надо снимать. Почему? Вы же говорили здесь, за что меня люди... вы же не будете отвечать, правильно? За что? За то, за мою жизнь. Бул бакыттын өлүмүндө ушу жердин мафиясы бакыттын өлүмүнөн башталат. Ровдыдагы, прокуратурадагы, ошол жерде кыргыз, мырыз бүт бары замешаны. Кандай күндү көрүп атканымды билбейм. Жолдошум келгенде ушу жерге келип, мен да ушу жерге келип, айтчы элем жерге арка кылам. Шыдыр кызыр коом, шыдыр кызыр деп мечит курам, бабан атам, чоң атам атына мечит кылам, садик кылам, спорт сарай кылам деп тилеги жакшы эле. Өзү өлбөсө ушулардын иштин баарын өзү жасайт эле. Эми 48 саат камаганда мен 2 жолу скорый чакырды. Балдарым ойлодум. Кичинекей балам баягыдай түндөс туруп, атасынын өлүмүн көрүп калгандан кийин баягы түндөс туруп, секирип келетат баягыдай оорусу кармап калат да. Күчүм жетпей кармап, кой балам эмне болдуң деп жүрүп, сүрөлөрдү окуп, Куран окутуп өзүнө келтиребиз. Биздин редакцияга Айгүл Мойдунова кайрылып, анын маркум күйөөсүнө таанып болгон Сокулук районунун Вайын Антоновка айылындагы бир канча гектар жерлери талашка түшкөнүн билдирди. 2016-жылы, 15-жылы Шыдыр кызыр коомун түзүп, Шыдыр кызыр коомун түзүп председатель болуп шайланган. Ошол жерде председатель болуп жүрүп, 16-жылы бул жолдошума кол салуулар болгон. Биз айылдан келгенбиз, келген күнү эле мен банкка кредит төлөшүм керек деп кеткен. Иса деген бала менен кеткен. Барып, банкка барып сүйлөшүп, кайра келатканда Петровка айылына келгенде эс алып сигарет чегейин деп, жолдош жанында ошо Иса бала жолдун ар жак бетине өтүп, сарайга барып, жылкы көрөм дегенби ушу барып келгенчекти күйөөмө бычак сайылып калган да. 3 жеринен. Анан ал сокулук алып келген. Сокулук алып келишип, мен укпайм, үйдө эле отургам. Сокулук алып келип, анан больницага алып келгенде, бүт милициялар келишип, текшерип жыгач сайып көрүшүп ичинен толмоч болчу да күйөөмчү. Анан жыгачтан сайып көрүшүп, бул өзүн сайыптыр дешип, диагноз коюшуп сразу эле. Өзүм сайдым деп туруп, кол койдуруп, уже делону жаап салгандан кийин мени чакырып звонок кылышып, ушинтип күйөөң өзүн бычак сайып жатат больницада дегенден мен запас кийимдерин алып, шейшептерин алып, жүгүрүп келсем, ошентип жатыптыр. Анан кайра сурадым, ким сайды, ачыгын айт, өзүң сайдыңбы десем, жок, өзүм сайган жокмун деп эле башка тынч эле жашайлы болду, Айгүл козгого деп койду. Андан кийин ошо иштеле ошо боюнча жабылып кетти. Андан кийин эле ошо 2018 жылы каза болуп атат. Каза болгонго чейин офиси бар эле, Улук деген бала экөөнү өлтүрүп аткан бала экөө дос болуп эле, эч кандай бир экөө бири-бирине душмандык деле кылбай эле жакшынакай эле болуп жүргөн. Бириси ака десе, бириси ине деп жүрүшкөн. Ошол маалдарда балам мектепте окучу эле, кичинекей балам, чоң балам. Ошо 7-5-те окусаң керек. Ошо офисине келсе, ошо жерде да спортсмен балдар келип, баламы коркутушкан экен. Сен Бабанов Бакыттын баласысыңбы депчи. Анан бул магазинге кирмиш болуп качып кеткен экен.
урдап кетишке аз калган да. Ошондой жагдайлар болуп жүрдү. Андан кийин деле кандай эмелер болуп жүрдү. Кийин ошо 2018-жылы бычак сайылып каза болду. Ошо офисте болгондо өз иш жериндечи. Ошо Чогуш деген Улук деген бала экөө бири-бирине бычак сайды деп ошо Сокулук рейбиси бүтүм чыгарып бири-бирин өлтүргөн деген менен иш жабылып кеткен экен да. Чын эле ошол мүмкүн беле сиздин оюңузча? Мен Шыдыр Кызыр ком эмесин жолдошум каза болгондон кийин Сокулук робудусуна канча жолу бардым. Барып канча жолу айтып, эмнеге күйөөм мынтип өлүп калат, текшергиле, кантип эле өлүп калсын, экөө бири-бирин саят эле деп канча жолу айттым, анан болбой эле мынакей токтом деп токтом колума берди. Ушу келдим. Ошо азыркыга чейин кийин жолдошум каза болгондон кийин ошо бүт жерлерди үйлөргө ошо Шыдыр Кызыр комунда канча жер болгон? Могу артында көрсөтүп атасыздар, ушул жердин баары ошо комго тиешелүү болгон ба? Мына менин жолдошум тирүү мезгилинде кутум ушул жерге мына Токтогула көчө менен кыймылдатып карачы. Мына Токтогула көчө менен келип, машинаны ушул жерге токтотуп, мына этаж үйдөн полный мындайынан караганда мага караштуу жердечи эле билип койгун депчи. Мен күйөөм ишине баш аралашкан эмесмин. Кайсынча жери бар, до сих пор билбейм. Ушул жер мага караштуу дечи эле. Анан азыр үйлөр салынып кетти, таанылбай калды. Ошо талдын ар жак бети поезд жолго чейин дагы менин жерим дечи эле 1.67 деп. Ошондо биягындагы 3 канча гектар ошондо? 3.60. 3.60 анан тиякта 1 гектар. 1.67 деген. Ошо жеке өзүнүн жери болгон, Анан коомго тиешелүү канча жер болгон? Коомго тиешелүү күйөөм эмеси боюнча 14 дечи эле. 14 гектар деп. 14 гектар жерде. Анан азыр көрүп атабыз, үйлөр салынып кетти да биякачы. Ким аркылуу булар сатылып, документалына берилгенби, сатылганбы, ошол Шыдыр Кызыр кому сатканбы ушул жерлерди? Ким күйөөм каза болгондон кийин башынан айтайын. Устав, документ, устав, печат, сертификаттар менде болгон. Күйөөм каза болгондон кийин күйөөм алып, сөөгүн алып, айылга барып койдук. Койгондон кийин мен балдарымды коркутуп, бүт балдарымы, тоок, бүт немелерим алып кеткем айылга. Алып кеткенден кийин балдарым ошол жака мектепке бердим. Кийин келсем үйгө уру кириптир. Үйгө кирип, бүт кагаздар чачкан. Ана милициялар чакырган, эксперттен текшерген. Аны деле карашкан жок робуду. Сокулук робудусу. Ал деле ошо иш боюнча эле жабылды, эмне болгон сурасам эле издеп атабыз деп эле коюшту. Анан кийин мен үйүмө 2 үйдү банкка алдырдым. Ал үйдөн көчүп чыгып кеттим, банк сатып берди. Бир эмес 2 үйүмө алдырдым. 3 балам менен калдым. Анан дачада документтери каякта болгон? Үйгө уру келгенде ошо сизден мен айылга таштап келгем аны. Айылга таштап келген ошо үйдөгү уруулар ошо документ издешкен да. Кандай документ урдаганын мага азыр табышмакта. Бүт эле документтер чачылганы болуп калган анан. Кийин мен эмеге баргам, дачада бир туугандарыбыздын жерине үйүнө көчүп бардым. Ал жакта да урулар кирген, анан Сокулук робудусу менин уруу киргенин карабагандан кийин деп кийинки уруу киргенди бербедим да робудугачы. Азыр жагдайыңыздар эмне болот? Азыр кийин Кубатбекулов Феликс деген мага заявление жазып, ал мындай болгон да, жолдошум барында машинасын, лангрузер машинасын минип келип, үйгө токтотуп, залга кирип экөө отурушуп, анан ошол жерден мен чай кой деген, мен күйөөм ишине аралашпаган үчүн отурбайт дагычым, кирип чай койгом, кайра чыктым, чыгып эшикти шыпырсам, кайра госакты китепти колуна кыстарып, кулукпосун жеңе, машина силердики болду деп чыгып кеткен. Кийин өлгөндөн кийин да аял экөө келишти, жерлерди бер, бизге жер бер, же тил кат жазып бер. Сен кызыл китепти күйөөң сатып алып алган кайра депчи.
китептерди алып алган, кайра мага жер бер деп айтты. Жана Феликс деген Кубатбек уулу Феликс. Кубатбек уулу Феликс ал ким болгон? Мындай эле бейтаныш адам. Бейтаныш эле ошо машинаны эле алып келгенде көргөм мен бир. Кийин жолдошум өлгөндөн ошентип китеп күйөөң кайра алып алган деп келди мага. Анан кийин Канча жер деп сурап келди. Канча жер бер деп келди. Күйөөм мага 5 китепке алмаштыргам деди машинаны. Toyota Land Cruiser деген. Анан кийин жолдошум каза болгондон кийин мен кредит алганмын, анан төлөдүм, мен мага эми 7 участок бересиң деп жүрдү. Мен бере албайм, билбейм десем 1.67 жактан жер бөлүп алдым жеңе деп чалды мага. Темир жол жактан. Иши кылып ушу жактан бөлүп алдым, Бакыт аканын жерлеринен бөлүп алдым деди. Бөлүп алса жакшы болуптур деп, мен деле түшүнүгүм жок да жер боюнча деп жүргөмүн. Кийин менин ошо жер участогуму сатып жүрүштүр кайнысөкө деп мага заявление жазыптыр. Анан Асанбек уулу Азамат тергөөчү мени чакырды. Сокулук РОУДысы чакырды. Бардым. Барсам дагы адамдар бар экен. Өлө мени эме кылышып, психологияма тийип, кайның менен сен ойнош экенсиң, андай экенсиң деп мени жаман сөздөрү менен сүйүп, психологиямды бузуп, ыйлатып, анан эми азыр расписка мага жазып бербесең, камайбыз. 3 балаңды ойлогун. Анан кийин баргандан кийин башың мыкчы отуруп каласың деп ар кандай сөздөрдү айтып, өзүлөрүнүн оозу менен биз айткан сөз жазасың деп ошо жерде ыйлап атып, мен расписка жазып берген. Кийин дагы чакырды. Чакырып туруп мени 48 саат камап салышты. Эмне деген күнөө коюпту? Эми мени ошо Кубатбек уулу Феликс бөлүп алган жерди мен сатып бергенмишмин. Мен каякта сатам, мен азыр үйүм жок жүрсөм. Билбейсиз дагы ал жер көргөн. Ал жерлерге барып көргөн деле эмесмин ал жерди. Мен азыр канча жери бар экенин да сих пор эле билбейм. Ошо анан устав менде үчүн ошо дача жакта жашап жүргөнүндө Адыл, Майрамбек, Карабакыт, Качок Бакыт болуп келишип мага уставды сурашат, печаттарды бериң. Биз трансформация кылабыз, антебиз, мынтебиз деп. Адыл, Качок Бакыт дегендер ким? Кайыпкулов Адыл, Кабаев Майрамбек, Осмонов Бакыт, Зикир уулу Бакыт, дагы бир нече адамдар келген, аларды аттарын билбейм. Мен таныгандар да, ошолор келип сураганда бербеген эмесмин. Алар чыгып кетти, мен жалгыз эле калдым деп жүргөн күйөөмчү. Алар коомдон чыккан деп жүргөн. Анан кийин мен ошолорду эстедим, күйөөм айткандарын эстеп, мен буларга документти бере албайм дедим. Кийин кайнатам келсе, кайнатама дагы эме кылабыз, көңүл айтабыз дешими деп турушуп, көңүл айтымыш болушуп, дагы документ сурашкан. Анан мен бербей койгонмун. Кийин дагы чалып 3.60-тын мага документин бергин деп сурады. Но контейнерден ушул бөлүгө ушул жактын документин сураган. Менде оригинал купли продажасы бар эле. Берки китептерин ошо үйгө ур киргенде алышканбы? Мен эми күйөөмдүн документтерин бардыгын так билбейм да. Ошентип Кайыпкулов Адыл сурады, бербей койгом. Кийин звонок кылып, эмнеге силер печатты да бербейсиң, башканы да бербейсиң, эмне деген адамсыңар деп кыйкырып мага ушунчалык катуу сөздөр сүйлөгөн. Анан жүрөгүм ооруп берген деле эмесмин. Документ бербей койсом, кийин адамдар ошо Шыдыр-Кызыр коомуна кошулган адамдар келип, биздин жерлерди өзүбүзгө өткөзүп алалы, бергиле дегенден юстиция министрлигине бардык. Ошо Тынчтык Бабанов, Тынчтык жеңемдерге айттым, мен ушундай өткөзүп бергиле деп мага келип атышат дегенден юстицияга уставдарды алып бардык. Ошо Тынчтык агасына каттап анан бергиле деп атасыңар да? Андан кийин барып карасак Бабанов Бакыт экен деп ошо жерден документ кылышып, ошо Бабанов Тынчтык акебизди шайлаган. Шайлашып, анан кийин кайра биз мүчөлөр болуп шайлаган, анан келип госрегистрге барсак, дубликат деп жазылып турат, биз көрдүк өз көзүбүз менен. Купли продажаны мен бербей койгон купли продажаны баягы 3.60-тын. Ошо турат. Ошо менен кече 2 күн болду, уже оформление кылып кеттим. Кабаев Майрамбекке 3.60-ты өткөзүп салыптыр деди. 1.67-ни Кайыпкулова Жамила. Булар Кайыпкулов Адыл, бир тууган карындашы Кайыпкулов Жамила, анын күйөө баласы Феликс болот.
ошолор өткөзүп алышыптыр. Анан биз госреестрге барып ошону көргөндөн кийин начальнине чейин кирип айттык. Эмнеге дубликат го булар? Бизге оригиналына колубузда турат деп. Алар нотариус айткан көп нерсеге стресстен болгон үчүн көп нерсе эсинен чыгып атат. Ошо нотариустар кылган үчүн кылдык да биз деп эле коюшкан. Башка сөздөр айтканбыз. Кийин Адыл камалып кеткенден кийин ошо Феликс уулу Кубатбек уулу Феликске өткөзүп берген. Ошо дубликат чыгарып жасалган. Эми мен азыркы күндө ошо үй камагындамын дагы жөндөн эле мени сатып жүрдү, анан кайнысөкө сатып жүрдү деп мен бир участок сатып жердин жылсына түшүнбөйм. Азыркы күндө зоттон окутулуп операция кылышым керек. Ага деле акча таппай жүрөм азыркы күндө. Күнү uyku жок. Качан мени дагы күйөөм үтүп кетет. Күйөөм дагы өлүп кетпесе экен деп. Кандай стрессте жүрдүм менчи. Азыркыга деле ушундай жүрөм. Азыр келгенсиң мен көргөнчү Асанбек уулу Азамат менен бирге сүйлөшүп саясат кыматып анан мага показания берет да адамдар чакырган адамдарга протоколдорду 3-4 жыл бүт эле барын деле мойдун айдын ал айткан адамдарды күбө катары чакырылган адамдарга мен мойдун айдын жок деп жазгам. Мен айтып эмесмин дейт. Аны эшитип келип кайра протоколду алып башынан мен качан айттым деп оңдоп айтат. Ошо робуду дагы ашаламандык да. Мен азыркы күндө кандай күндү көрүп атамын. Жолдошум келгенде şu жерге келип, мен ошол жерге келип айтчу элем элге арка кылам. Шыдырык кызыр коом, шыдырык кызыр деп мечит курам, бабан атам, чоң атам атына мечит кылам. Садик кылам, спорт сарай кылам деп тилеги жакшы эле. Өзү өлбөсө ушулар иштин баарын өзү жасайт эле. Азыркыга чейин сот иши бүт элек. Азыр мен орукчан болуп калдым, төлкө дары менен уктайм. Кичинекей балам дагы ошо атасынын кыз болгонун көрүп калган да. Жак сайын 32 жерден сайылган Улукман дегенге 17 жер. 17ден деле көп болсо керек точносын билбейм, мен 32 жерден сайылган. Азыркыга чейин ушул дургу били деп туруп мага токтом карматпай койгон. Ана мен дагы козгоштон коркуп, мага дагы нападение болбосун деп. Мени тынч эле жашасам болду деп түшсөм. 48 saat камаганда мен 2 жолу скорый чакырды. Üçөө bir kız oğlum var. Benim olsun 22 yaşta. Bakın konuşuyor. 19 yaşta. Hazır kıvaçıralap, uyumu bangal konu, mer kıvaçıram haram tutup, şeyini septi işteyim. Дагы деле ар кимди жазып отурган мүтөт бере чакырып отур. Мен күйөөмүн иштерине башы аралашкан эмесмин. Маалыматы жок болгон эмне болот? Айтпайт элем. Кимден канча акча алганын, кимге канча жер сатканын, канча жер алганын билбейт элем. Мага только ошо жерге келип туруп көрсөтүп. Жер мага куда каласам жерге арка кылам. О 3 тарапы жерде. Ошо жерде ушу этаж домдо турат да. Ошонун полный мага карашты дечеле.
Kийin dile maga Kuday bergen, Musa'ya Kuday bergen diye şu жерге келгенде мен 2-3 жолу ыйлап өзү тирүү болгондо ушундай адамдар баспайт эле жерде басып алышты. Кийин ошо Musa'я Kuday бергенден кийин сен күйөөң менен карыз деп күйөөң менен карыз деп алдага айтты. Бул ушул жерге келген эле отурса келген келип баштамайды. Yerге daha kantır olup gerek bu satbaşı olup vermesen de yine daha kaç yer verem de bir satacak. Ne oldu bu sapıda girdi? Ne dedi? Allah'ın gitti de aldı ikinci zaman. Allah'ın şu yerlerde uy salıp 28 участок бересinde var hazır. Beresinde var. Söylüşüp koygan telefon bile yok. Şu vakitga karaştı yerlerde захват kılıp basıp oturdu. Azı bu şu gektar yerlerin kançası basıp alışkan, kançası sapıp ketken bile malumatlar var mı? Yok, точно bilmiyorum. Şu men bilgenden şu yerge gelgen gelip gösterdi. Planları yaxşı ele etkimdi alda bile biröөнүн акысын жеп бирөөгө жамандык кылган адам эмес. Ошо азыр жерлерибизди өзүбүзгө азыр өзүбүзгө өткөзгүлө шыдыр кызырдан чыгарып өзүбүзгө бергиле дегенден ушу тынчтык экен менен жеңеме жардам сурагам. Ошол өткөрпөксүз акымды шыдыр. Sizin kүйөөңүздүн өлүмү ушул жерге байланыштуу деп ойлойсузбу? Эми ойлоп атам. Эми бурда ойлоп чыгам. Бирөөгө жамандыктар ойлоп чыгам. Эмне үчүн вакыт барында тирүү мезгилинде ушул жерге өткөрө алышты? Эми өлгөндөн кийин ушул ишти дубликат жасашып, жаман ой үчүн ушундай иштерди кылып жетимдердин акысын эсе жарыбайт. Балдар бile çıkmadı. Yerleri bilsem ben. Dağınları üylü çok karşılar. Ömrümden işe parmağım çok. 48 saat içinde beni gidiyoruz koşacaklar. Ya benim götürülüp Caman sezim. Baldarım oldu. Seke balamın ayağında tündöz turup, atasının ölümünü görüp kalanın gibi tündöz turup, sekirip, gelet bağırlaydı. Orus kırap orada. Üçüm jetpeye karmağıp, koy balam ne oldum dedi. Sürelerde okup, Kur'an okuat, özüme getiririz. Oşurlar doyulup, karnı kapak doyulup. Üç balam ben kamakmasın, kandığı günü görüp.
Следователь эмне деп атат, тергөөчү? Тергөөчү ошо эмелерди документ кимде эле деп ошолорду сурап атат азыркы күндө. Документти жанагы кайнагаңызга өткөрүп бергенсиз коюна, Ооба, Шыдыр Кызыркулунун председатели азыр. Сиз аяка ачканда эле тиешеси жок азыр, Ошо мени эме койгон Тынчтык акебиз председатель болду, мени зам кылып коюшкан. Бирок мен түшүрүгүм жок. Маркум Бакыт Бабановдун уулу атасынын өлүмү тууралуу айтып берди. Мурун ушул аты аталган адамдар менен атам чогуу иштешип эме болуп жүргөн. 2015 жылы атам коом түзөт, Шыдыр Кызыр деген. Коом түзүп, ушул жерлерди дачный кылып, кызыл китеп кылып, ушундай мыйзамдаштырып, мыйзамдаштырам деп жүргөндө ошонун аракетин көргөн. Ошо болгондон кийин Иса аттуу бала менен чогуу да көп жүрчү. Мен машинасына отуруп, чогуу тренировкада кылышып, ушундай жакшы мамиледе болчу. Андан кийин 2016 жылы коом түзүлгөндөн кийин 2016 жай мезгилдеринде атама биринчи кол салуу болот. Кол салуу болгон убакта ошо Иса менен кеткен, сокулукту көздөй кеткен. Анан ал жактан Иса деген бала жолдон бир жерден ат көргөнү түшүп калат экен. Ошол түшкөн моментте атама бычак сайылат. Веналар эки жеринен кесилет. Төшкө жана ичтерине бычак сайылат. Бычак сайылып, анан Иса аны кайра көрүп калып, больницага алып келет. Анда кан издеп, өлүп калышы мүмкүн деп өтө чоң эме болгон, оор акыбал. Дарыгер жакшы операция жасаган врачтар шаардан срочный келип операция жасап аман калып калган. Андан кийин милициялар келип анан өзүн-өзү сайды кылып эле ушул дело жабылып калат да. Анан кийин атам ошондон кийин бир-эки жолу тойлордон келип, кичине кызуу болуп калганда мага айтчу, мага бир нерсе болуп калса, апаң жакшы кара, эжеңди, үкаңды жакшы кара деп. Эмнеге мынтип айтып атасыз десем, мен өзүм бычак сайбаймын, өзүм өлтүрбөймүн, кол салбаймын. Мага бир нерсе болуп калса, жакшы кара деп эле ошентип айтып берген да. Анан өзүнө келгенден кийин эртеси мас болбой калганда сурасам, унчукпай койгон. Ошондон кийин Иса деген аттуу бала менен сүйлөшпөй калат атам. Жана аты аталган Кайыпкулов Адыл менен сүйлөшпөй калат. Жер менен иштегенден алыстап кетет. Ошондон кийин уже 2017 жылы январь айларында Кайыпкулов Адылды, Кабаев Майрамбекти ошоларды коомдон атам чыгарат. Коомдон чыгышат алар. Ал протокол бар бизде, полный ушундай чыгат. Ал чыккандан кийин Кайыпкулов Адыл менен жолукту деген миш чыгат, атам кетет да үйдөн. Анан кечинде уже үйгө келет. Келгенде өзүм билбей нападение болуптур тоже атама. Мондай жырылган, баштары жыртылган мындай. Бирөө машина салып кетип, чогуу Адыл менен отургам дейт, өзүнүн айтышы боюнча. Ошондон кийин уже билбейт экен эмне болгонунчу. Ан келет. Ошентип, ошондон кийин вообще Адыл деген сөздү укпай калгам, мен чогуу жүрөт дегендичи. Анан бир нече убакыт өтүп, анан жаңы офис алышат. Ошо офистин Токтооланын башындагы Мариям деген магазин ичинде офис алышат арендага. Вайнантуновка, мо көчө, Токтоола көчөсүнүн башында. Ал жакта алганда мен чогуу бар болчумун, жанында аренда калганда. Анан помещение бүт көрүп, эми анда 13 жашар бала болчумун да. Терезелерин ачып, ойноп, эшиктерин ачып, кайсы жактан кандай чыкса болот, жөн ойноп жүргөм. Ошондо мен бир байкаган нерсем, бул офистин бир айнеги сыртынан жабылчу. Бүт өзүңөр билгендер үйлөрдүн айнектери ичинен жабылат да, коопсуздукка. Анын бир айнеги сыртынан жабылчу. Анан ошол жакта офисте снимать этип иштеп жүрүшөт. Анан мен окуума жакын болгон үчүн мен 2-школада окугам.
экинчи школага жакын болгон үчүн атам сабактан кийин мага чалып, балам үйгө барасыңбы же мага келесиңби дейт. Андан кийин үйгө эле барайынчы десем, постоянно ушинтип чакырып алчу жумушуна. Кел, бул жакта жаныбызда кондитерский бар болчу да, токтолгон жанында. Пирожные, тиги буларды алып берип, чогуу чай ичип отурчук офисте. Ошо постоянно келип эле жүрчүм. Анан ошо 2017-жылдардын аяктарында атам мени чакырбайт. Мен өзүм билип эле офиске барайын азыр. Атам офисте эле болсо керек деп, күндө эле офисте эле болот деп. Офисти көздөй келсем, офистин жана решеткадан киргенимде стол бар болчу. Столдо спортсмен балдар отуруптур, 4-5 бала. Мына плотный жана спортсмен балдар да. Анан келип эле мен офистин эшигин тартсам, сен каяка, кимге деп калат. Анан айтам, мен Бабанов Бакыттын баласы болом десем, Бабанов Бакыттын баласы болосуңбу? Келчи деп колума мындай тартып мени. Карма отургузат, анан кийин атаңа чалчы, качан келет экен сурачы деп ушинтип эме кылат. Анан аз магазинге кирип чыгайын дейм дагы, мен магазинге кирип кетем. Магазинге кирип, сразу атама чалсам, атам тез кетип кал дейт ал жерден. Анан мен магазинден чыгып, эки жакты карасам, алар көрүнбөйт. Жолдун аркы бетине өтүп кетатканда мага бакырышат, "Эй, токто" деп. Анан эле машинаман аркаман куушат, мен жүгүргөн бойдон ошо баары билет, могу экинчи школ жакта бир болото бар. Болото жакка кирип, араңалардан кутулуп качып кетем, машина кире албаган жакта. Ошол окуялардан кийин эле бир нече убакыт өткөндөн кийин атама кол салуу болуп, 23 январь 2018-жылы ошо жансыз денеси табылды. Улук Байбеков Улукман экөө, эки адамдын убийствосу болуп атат да. Анан кийин өлгөндө да мен ичине кирип көргөм. Атам офистин кире беришинде жатат, тиги башка эле бөлмөдө жатат. Анан экөөнүн, мен атам анын кандай жаракат алганын билбейм, бирок атамдын алган жаракаттары ошо апам атап кеткендей 30га жакын бычак сайылган, башына, колдоруна телинген, буттары, иштери. Кысасы айтканда тирүү кала турган шанс болгон эмес да. Анан буну кантип бири-бирин өлтүрдү деп жабып коюшат, мен ушуну түшүнбөйм. Мен өзүмдүн личный вариантым, ичинде адамдар күтүп турушкан, заранее сүйлөшүлүп, уже заказной убийство деп мен айта алам да. Анткени атам өлгөндөн кийин ушинтип бизге коркутуулар болуп, ушундай жерлерибизди, биздин жерлерибизди менчиктештирип, бирөөлөр мыйзамсыз жол менен тартып алып атат. Бунун баары жөндөн жөн эмес деп ойлойм мен. Мен атам менен Улукман байкени өлтүрүп, терезеден чыгып, кайра терезенин сыртынан жабып, офистин ичинен култап койгон. Ошондо бири-бирин өлтүрдү деп вывод чыгарып койгон. Бул жерде бир эле ушу жер менен иштешкен адамдар эмес, бул жерде мен оюмча мыйзамдын өкүлдөрү да бар, тиешелүү. Мен ошо ойлойм, аралаш деп. Жөндөн жөн андай жабылып калышы мүмкүн эмес. Азыр бул кызыктай болуп, дубликат документтер жасалып кетип аткандан кийин, ошолордун колунан келип аткандан кийин бири-бирин өлтүрдү кылып, уликаларды тазалап коюш бул жөн эле келет деп ойлойм да, колунанчы. Ушул нерсе колунан келип аткандан кийин улик эле кылмыш ишин жаап койду. Бири-бирин өлтүрдү деп токтомун берип койгон. Сен офиске киргенде атаң эшиктин алдында тиги экинчи адам өлүп турупсың. Ал башка бөлмөдө ал. Бөлмөлөрдүн ортосуна пластиковый эме турчу, перегородка, мына эшик. Ошол бөлмөнүн ичинде турат. Анан атам мен бири-бирин логически ойлонгондо деле адам бири-бирине анчалык бычак сая албайт бири-биринечи. Берки Улукман дегенге 20дай бычак сайылган. Атам болсо 30га жакын. Анан экөө бири-бирин сайып, эки жакка жатып калыш нереально го дейм. Кандай коркутуучу болду? Ошо атам өлгөндөн кийин апама бир нече жолу Мусаев Кудайберген деген кан төгүү болот деп айтат. Ошол анан кийин мага дагы азыр сот иштери болуп атканда Кубатбек уулу Феликс деген жана анын аялы коридордо мага бакырышып, апаңды эме кылып кал, токтотуп кал, сен жашсың, сен өсө турган баласың. Монтип эме кыла берсеңер узакка барбайсыңар деп мен ушундай коркутуулар болуп атат. Жерден баштап койду ошондо. Алар психологический атака кылып, анан ошентип жерлерди бизге бербесиңер деп өзүлөрү мыйзамсыз кылып алып алган жерлерди
дагы анын үстүнө эки двойной пайда көрүш үчүн бизден дагы сурап атат. Андан тышкарычы. Кандай суроо атат? Мисалы азыр аталган 360 жерде өткөзүп алышат өзүнө булар. Азыр дубликат кылып жасалма документ менен. Жана бул жакта мен бир талды көрсөтүп атам постоянно. Ошол жакка барып, даже атам менен чогуу барчым. Азыр эми үйлө түшүп кеткен үчүн азыр көрсөтүп бере албайм. Ошол жерде дагы өзүнүн аялын өткөзүп коюп атат бул Кубатбек уулу Феликс деген. Анан апама телефон чалган. Телефон чалып, Айгүл жеңе, мен 1.67-ден жерин бөлүп алдым деп чалып айткан ал. Хорошо деп жүргөнбүз. Анан 1.67-ни өткөзүп алгандан кийин, буну өткөзүп алгандан кийин, андан тышкары дагы мага 5 участок китеп өз үйдөн негизи алып чыгып кеткен. Анда мен кичинекей болчумун. Көчөдөн ойноп келсем, үйдөн чыгып кетип атыптыр. Үйдөн машина турат. Ал 5 китеп, госак китеп, мындай чоң китеп колтуна кыстарып алып чыгып кетип аткан экен. Ошол. Ал китепти алгандан тышкары бул жерди өзүнө өткөзүп алып атат мыйзамсыз. Плюс андан тышкары апама заявление жазып, бул мыйзамсыз иштер боюнча кармап кыйнайын деп, мыйзамсыз иштерди эме козгобосун деп, плюс уголовный иш козгоп, апамды мыйзамсыз кылып камашып, расписка жаздыртып, коркутуп. Ушундай болуп атат да. Азыр кандай жылыштар бар? Азыр эмне болуп атат? Эми азыр тийиштүү жактарга заявление жаздык. Азыр буйрукса эми баары Кудайдан. Азыр сот иштери болуп атат. Апам Кудай буйрукса сот адилеттүүлүк кылып, актап чыгарып берсе, дагы иштерди эми баштайбыз да. Биякка тиешеңиз барбы? Эмнеңиз бар? Мен жер сатып алгам. Жер сатып алгам? Жер сатып алгам. 2012-жылы жер сатып алгам. Кимден алгансыз? Мен Үмөтов Нурбектен алгам. Мыйзамдуу документтерине бар. Мен госакты менен алгам. Каттаттыңыз ба? Госактын катталуу, госрегистрде катталуу, ал өкмөттүн токтомунун негизинде чыккан госакты. 4 сотуктан бул. Айыл өкмөттүн ба? Айыл өкмөттө эмес, ал тетиги эле жогорку өкмөттөн ошондой токтом чыккан. Ошонун негизинде 4 сотуктан госактылар чыгып кеткен. 2012-жылы чыгарып, кайра 2015-жылы аны кайра жокко чыгарышкан. Эмнеге дегенде, биз ушундай бул мен токтом менен ушундай 4 сотуктанга уруксат берсек, бардык жерибиз сатылып кетет экен да. 2015-жылы кайра токтотуп койгон. Бирок тилекке каршы биз ага чейин сатып алганбыз. Андан сырткары бүт доверенность менен саткан элдерге саткан. Мунун ичинде бардык эле саткандын ичинде айрым гана жер саткандардын кесепети бизге окшогон элге да тийип, ушундай болуп жүрөбүз да. Кыйынчылык менен жүрөбүз. Мына ошол бизге саткан убакта ушул бүтпөгөн жерди бизди бүткөн деп сатышкан да. Мынакей бүткөн, сала бересиңер. Бүттүк ушундай жерчилер. Ушундай болуп сатылган бул жерлер. Кызыл китеп мыйзамды бүткөн эмес. Госакты деген 4 сотуктан госрегистрде катталган. Азыркы күндө мына эми булар сатып коюп бардыгы башын катып жатты. 2012-жылы сатып алгам мен. Ошондон баштап биз барбаган эшик калган жок. 2018-жылы трансформацияга кирип калабызго деп үмүттөнүп жүрсөк, 2018-жылда биз трансформацияга кирген жокпуз. 2018 трансформацияга кирбей калгандан кийин биз ак үй, көк үй, теги өкмөт калган жок, парламент калган жок, бардык жерге ушул жердеги жер алгандардын бардыгы чуркап жүрүп, анан мыйзам иштеп баштады да. Ушун элдин ыйлаган, элдин көз жашын көрүп жүрүп, анан мыйзам чыгарып башташты. Ошол мына мыйзам Кудай буйруса эми иштеп, трансформациянын башы башталып атат, Кудай кааласа. Бул жерде ушундай биз просто ошол жер саткандардын эле туткуну болуп калдык да, чынын айткандачы. Ким ошо жер саткандар эле? Жер саткандардан эми көп, бул жерде аябай эле көп адамдар. Эми анын бардык эле, мисалы үчүн, бардык эле жаман деп айтпайм, алдабаганы бар. Анан алдаган, айрым гана алдаган адамдар бар бул жердечи. Биринин немесин, шапкасын бирине кийгизген, айрым гана. Мен ал адамдардын аттарын айтпайм, айткым да келбейт. Мага эмне кереги бар? Башындагы балени мага эмне кереги бар? Аны териштирип, анан кийин чечсин. Бул жердеги элдердин билгени бирет, билбегендери, айрымдары билбейт, бирок көпчүлүгүбүз билебиз. Көпчүлүгүбүз билебиз. Ат жөнүңүз ким? Мен атым Шайыр.
фамилияңыз? Раимова. Раймоша, решет тургунса. Вы же говорили, что здесь люди продают. Брат, меня не надо снимать. Почему? Вы же говорили здесь, За что меня люди... вы же не будете отвечать, правильно? За что? За то, за мою жизнь. Брат, убери камеру, не снимай меня, а? Не трогай, Баке. Вы же говорили, хотели, вокруг нас ходите. Ну говорите, Баке. Давай всем покажем. Жоқ, жаңа келіп елде сатып отады, тинтіп отады дейді, мал ал десе қайрағаш жүреді. Жоқ, ендерден мисал үшін мен сатып отқанда. Мен айтқыла деймін, қолыңға жеткізер, міне проблема бар, міне бар. Қолымға жеткенде не? Сіз емес па кебе? Қолымға Жашаушысыз жеткенде да. барды. Соны жеткенде Жер алсыз біле. Мен айта алмаймын ештеңе. Жоқ, біз интервью аласыз келіп қалдыңыздар деймін, сіздерден де сұрайлы деп қалдыңыз ба? Көрейін деп келдік деймін. Біздер біздің мақұлдығымыз жоқ эле кантип аласыңар? Эмне? Интервьюну. Şu бияққа бізге келіп отпайсыздар ғой, тартып отсақшы. Біздер келген жоқпыз. Сіздер бізге келіп атасыңар. Біз постоянно ошол жерде Жоқ, турабыз. жақта элем көйгөңүздү айтып калды, жер сатуулар бар экен, проблемалар бар экен. Толтургандай, ичине кирип сурабайсыңар же. Кимден сурайсыз? Ичинде жашоочулардан Сиздер сураган. жашоочу турбайсыз, айтып коесуз. Не деп айтайын? Эмне проблема дейт айтып атат? Проблема толтура бул жерде. Кандай проблемасы керек силерге? Кайсынысы бар ошо, биз билбейбиз да. Силер эмне проблема менен келдиңер? Ушу жерлер сатылып атат, мыйзамсыз деп. Ошого келдик. Сатылып атат деп келсе, анда бир фактысы менен келдиңер да, ошол жерден тактабайсыңар барып. Ошо биз сатылып атат, жа Бабанов Бакыттын жубайы айтып атат, биякта жери болгон деп атат, сатылып кетти деп атат. Бизде документи бар болгон Сатылып кетсем аларды угуп атабыз, сот менен мыйзам чегинде иш алып барып атат деп. Анан сот алып барат да. Биз не деп алып барабыз? Сиз биякта жергиликтүү турмусуз да, э? Ооба. Жо, чоро, болду, тарттыңбы? Айгүл Мойдонованын жактоочулары да иштин чоо жайларына кенен токтолушту. Маркум Бабановдун келинчеги кайрылды, юридикалык жардам сурап. Бүгүнкү күндө бизге белгилүү маалымат боюнча Бабанов өлгөндөн кийин ушул земельный участоктордун баары сатылып кеткенин билдик. Бүгүнкү күнгө чейин сатылып атат дагы эле. Бул участкалар боюнча документ, оригинал документтер маркум Бабановдун аялында болгонун билдик. Бирок ага карабастан дубликат менен документтери жазап сатылганын тастыкталды бүгүнкү күндө. Дагы айтып кетчү нерсе, бүгүн госрегистрде жана Министерство юстицияда ошол архивный документтер жоголуп кеткенин билдик. Бүгүнкү күндө ошондой маалымат бар бизде. Ага карабастан дагы эле земельный участкалар сатылып атат. Ал боюнча биз ички иштер бөлүмүнүн, Сокулук ички иштер бөлүмүнө кайрылганбыз, арестке койгула деп. Бирок дагы эле эч кандай кыймыл аракеттер жок. Дагы айтып кетчү нерсе, мындай өтө кызыктуу жагдайлар жаралып атат. Мындай Сокулук ички иштер бөлүмүнө жана прокуратура тарабынан эч кандай кыймыл аракеттер көрүнбөйт. Арест коюлган жок. Биякта деген частный нотариус, госрегистрдин адиси жана Министерство юстициянын адистери биз ойлойбуз баары замешан деп. Бирок дагы эле эч кимди бул иш боюнча суракка алынган жок. Эч ким дагы эле эркинде жүрөт. Күнөөлүү кишилер жоопко тартыла элек. Бир тараптуу болуп атат да. Ошондуктан бизге кайрылышты, ошон бүгүн иликтөө жүргүзүп атабыз. Ошо Бабанов маркумдун келинчеги 2 суткага камаптыр. 2 суткага камап, тергөөчү азыр атын атабай эле коеюн. Тергөөчү камап 2 суткага расписка жаздырып алган. Ушундай 5-6 соток участка мен берем, кайтарып берем деген. Бирок ал боюнча эч кандай Бабановдун аялынын тиешеси жок бияка. Эч кандай документтери жок. Ошо боюнча жалган кылмыш иш козгоп, сотко өткөрүп жиберген. Ошол Сот үй камагына чыгарган да. Сот үй камагына чыгарган. Анан кийин дагы айтып кетчү нерсе, ошол Бабановдун аялы президентке да кат менен кайрылган, прокуратура кат менен кайрылган, бирок бүгүнкү күндө эч кандай жооп жок ал тараптан.
ошон үчүн бүгүнкү күндө биз дагы арыз менен кайрылдык генеральный прокуратурага, МВДге жана ГКМБге. Дагы токтолуп кетет элем, ушул бир нече кылмышкер топтор менен Сокулук ички иштер бөлүмүнүн жана Сокулук прокуратурасы ой жаралып атат да. Анткени бир тараптуу каралган себеби ошол болот деп ойлоп атабыз да биз. Сокулук менен бирге чогуу. Ошол эми жакшы эле ойлобойн дейсиң, бирок ой жаралып атат да. Ошондойчу ички иштер бөлүмүнүн Сокулук жана Сокулук прокуратурасынын бир нече кылмышкер топ менен чогуу бир байланыштабы дейбиз да. Ошол себептен бүгүн эч кандай кыймыл-аракеттер жок. Ошол себептен бүгүн күнөөлүү кишилер кылмышка тартылган жок. Бул негизи Сокулукта бул жер мафиясы да. Бул жер мафиясы менен далай киши жабыркарганда бул деген илгертен бери келаткан нерсе. Мына документтердин негизинде Бакыт деген Бабанов деген. Муну 16-жылы покушение болот. Мунгачы 16-жылы биринчи покушение болот. Ошондо милициялар барып, ошондо деген Бакыт өзү айтпай койгон. Ким покушение кылган? 18-жылы Бакытты өлтүрдү. Бакытты өлтүргөндөн кийин эмне себеп менен аялына барып документтерди бер, печатьты бер деп барышат да. Печаттарды бербей койсо, документтерди бербей койсо, барып туруп Минюстан дубликат жасайт лицензияныкын. Ошол лицензиянын негизинде печать жасайт. Анан ошо печаттын негизинде жерлер сатылып баштайт. Бул Шырыр-Кызыр деген эме, бул фирма, бул өзү общественное объединение. Бул общественное объединенияга ошо участниктер өзүлөрүнүн жери менен кирет. Ошол жерде бүт бар жери менен кирген адамдар. Булар азыркы күнү жерсиз калып атат. Жери менен кирбеген, отношение эметет этпеген гер участниктер бүгүн жерлерди сатып атат, ээ болуп калды да. Могул азыр барып аткан элдер, ой бизди алдап атат, тинти деген, булардын наоборот туура эмес жолго түшүп атат. Бул Бакыттын өлүмүндө, ушу жердин мафиясы Бакыттын өлүмүнөн башталат. Именно Бакыттын өлүмүнөн. Бул да кызык нерсе. Эмчүн Сокулуктун ровдысы алып туруп ичти жаап салат. Мындай да. Бири-бирин өлтүрдү деп. Бирөө бирине 35 бычак саят экен, бирөө экинчиси 31 бычак саят экен. Ошол кызык жагдайлар менен Сокулуктун ровдысы ичти жаап салып атат. Ичти жапкандан кийин жана айтып кеткеминдей, аялы печаттарды бербей койсо, эмнегедир аялы тиешеси жок швияга иш козготот. Кайра эле Сокулуктун ровдысы. Ошол жерде Азамат деген тергөөчү наоборот иш козготуп, давай момдай показания бер, түшүнүк бер, сен 5 участок алгансың, сен саткансың деп кысып туруп. Анан кийин жаздырып, анан ошону менен ушу сотко айдайт. Эмне күнөөсү бар ошол аялдын? Күнөөсүн жоготту. Жерге тиешеси жок. Бүгүнкү күнү үйүн жоготту, банк алып койду. Ошол жерди сатып алып атканда Бакыт деген банкка коюп үйүн, жер сатып алган. Ошо жерин аз талаш менен алып кетип калды. Бул кандай түшүнсө болот? Буякта жердин мафиясы Сокулуктун бүт структураларын сатып алган керек болсо. Ровды дагы, прокуратура дагы, ошол жерде мырыз, бүт бары замешан ушул нерсе. Бул нерсени бүгүнкү күнү абдан иликтөө менен жүргүзүп, ушул чуйгуудысы, прокуратура ушуну иликтеп эметпесе, ушул өлүм, жөндөн өлүм болгон эмес. Бул именно жердин мафиясы. Бул деген акылга сыйбай турган нерсе. Бири-бирин 35 жолу сайып туруп, өлүп калды, анан ошо бири-бирин сайыптыр деп ишти жаап салып атат. Мен ушуну менен кайрылып кетет элем. Көп структуралардын башчыларына, ошол эле Зулушев Курманкул, Токтуралиевичке, генеральный прокурор, МВДга катары кайрылып кетет элем, Улан Ниязбековго. Ушул ишти карагыла, кандайча олтуруп, бул акылга сыйбаган нерсе. Эки киши жабып
комнатада отырып бір-бірін сайып салып атат. 35 біреу сайып атат, екіншісі 31-ді сайып атат. Бұл ақылға сыйбаған нәрсе неме? Адам барып алып, еще аялын сотта ұсталшы. Аялы азыр сотто иши, анықамаған атат. Ешбір тиешесі жоқ неме. Ошон үчүн бул нерсени абдан контролга албасаңар болбойт, урматтуу генеральный прокурор жана ИИМдин эң башкы министри. Мына бүгүнкү күнү бул ишти мага ошо аялы кайрылды. Аялын толугу менен уктум. Аялы ыйлап атат байкуш, ыйлап атат. Анан ушул ишти кайрадан чүйдүн ГУВДсы менен, прокуратура менен ушул ишти көтөрүп, кайрадан казып баштасам, уже бул аялга коркутуулар келип атат. Эртең күнүңдү ойлой дейт. Машинелер уже ошол жакта жүрөт. Анткени Сокулукта жер мафиясы өтө күчтүү болуп атат. Ошол жерде Бакыт Бабановдун 7 гектарын сатып, 7 гектарын соткасы $2000 алган эле $1,5 болот, $1,5 миллион болот. Ошондой нерселерди абдан так караш керек да. Аял эмнеге камашты? Аялы деген ошо камалгандан кийин Азамат деген төргөчү жаздырып алгандан кийин, Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылган аял. Эмелер бар, заявлениялар бар. Эмчүн ошонго реакция болгон жок. Эмчүн тиякта чоңдор реакция берген жок. Ошону менен калды. А байкуш аял күйөөсүн жоготту, үйүнөн ажырады. 4 бала менен көчөдө калды. И ошол аялды еще камайбыз деп атат Сокулуктун соту. Бул кандай түшүнсө болот? Негизи бизде Кыргызстанда мыйзам барбы деген суроо жаралат да. Мына ушундай эле жер мафияларына, ГРС начальниктерине ошолорго жем эле болуп жүрө береби элдин баары. Биз экинчи тараптын да ой пикирин уктук. Мен Эргешов Нурмухаммад Эгембердиевич. Биз убагында 2014-2015 жылдары Баманов Бакыт деген жигиттен 5 жер алганбыз. Ал убакта мындай гос акт менен жер бергенде кийин ал ишке ашпай калып, анан бир шыдыр-кыдыр китеп менен дачный кылып чыгарып беребиз деп аттык. Ошондон анан бизди ал 5 жер алдык. Андан кийин кандай бир себептер менен 1-2 жылдан кийин Бабанов Бакыт каза болуп калды. Каза болуп калгандан кийин Мойдунова Айгүл ушу бизге тиешелүү жерлерди бербей алдап келе жатат. Буга тиешелүү Бабан Тыштык, Бабан Руслан, Кыял деген абсыны бар. Ошол да кошулуп ызгоорго кирип, кайрадан иштерди, бул биздин жерлерди, кайра жерлерди. 5 жериңиз ошо эмне болду? Каян эмне болуп кетти? Башкаларга сатылып кетти же кандай болуптур? Ал 5 жерди башка бирөөгө оформление кылып берип жибериптир. Бир оформление кылып, бир жерди сатып жибериптир. Ошондой болуптур. Сиз канча сомго алдыңыз эле? Ошо кимден Бакыт, маркум Бабан Бакыттын өзүнөн алдыңыз беле? Канча сомго алдыңыз эле? Биз маркум Бабан Бакыттын өзүнөн ар бир жерди $4000 сатып алганбыз. 5 жерди $20000. Анан эмне дедилер? Эмнеге оформить эткен эмес ошондо? Дачный кылып оформить берем дедилер. Ошол убакта трансформацияга кирбей калып, кийин дачный кылып чыгарып беребиз деп эме кылган болчу да. Ошону менен токтоп калды. Кийин кече 21-жылдары трансформацияга кетебиз деп аткан убакта кайрадан башка эле туугандарына, досторуна, инелерине, башка адамдарга эме кылып жиберип, баягы чачатып, баягы оформление кылып берип жиберип, сатып жиберип атат. Алар эме болуп калды, хозяин болуп калып, кийин кайрадан бизди сүрүп чыкканга баягында эме кылды. Шанс болду. Кайрылдыңызбы Айгүл Мойдуновага? Эмне деп кайрылдыңыз? Бизге берип коюңуз, биз жакшылыкча эле айтканбыз. Макул деп аткан. Макул беребиз деп кийин эле акыркы эле ошо 2021-жылда башталды да бул иштин башы. Ага чейин беребиз деп келаткан. 21-жылда эле уже трансформацияга кирип, баягы эме болгон, кол коюла турган убактарда уже башкача сөз сүйлөп, кайрадан сатып, мындай аз жерлердин баасы көтөрүлүп калган үчүн кайрадан кызыктар болуп атат да ошо сатып эме кылганга. Сиз эмне кылдыңыз? Заявление жаздыңыз, эмне кылдыңыз? Биз азыр арыз менен ушу 1-2-3 жер боюнча эмеде турат, Мойдунова Айгүл боюнча соттук иштер жүрүп турат. 1 жылдан бери соттошуп атабыз. Анан азыр Бабан Тыштын аркасынан дагы эме бар, иш козголгон, ал боюнча да иш жүрүп атат. Феликс байке, биз Айгүл Мойдуновадан интервью алган кезде ошол эң негизги эле ушул ыз-учунун баарын кылып жерди сатып аткандын күнөөкөрү катары сизди айтты да.
ошо Кубатулуу Феликс баалын кылып атат, ошо жубайы, жакындары менен деп атат да. Эми ушул ишке бир тактап кетсеңиз, күнгөй тескейин эмне болуп атат? Мисалы алар өзүнүн версиясын айтышты. Эми силердин угалды атабыз да. Бул Мойдонова Айгүлдүн сүйлөгөн сөздөрү азыркы мезгилде бардыгы калп. Себеби булар өздөрү жоопко тартылып, булардын үстүнөн аябай кылмыш иштери козголуп, 2 жылдан бери Сокулук районунда Мойдонова Айгүлдүн үстүнөн кылмыш иштери козголгон машинисто боюнча. Мен эле эмес, мага окшогон көп эле адамдар менен арызданып, азыркы данный момент бир эпизоду сотто жүрүп атат. Ачка под домашний арест чыгып алган. Бул боюнча Сокулук районунун сотунда пока бүтө элек. Экинчи маселеси боюнча бул Мойдонова азыр Айгүл айтып аткандын аркасында аябай эме турат. Жалалаң мошенниктер турат. Булар группировка уюшулган кылмыштуу топ мошенниктер деп атасак деле болот. Бир Сокулуктун өзүнчө бир тобу. Бул бир 10дон ашык адам кирет. Ошонун эле азыр башында анын Бабанов Бакыт күйөөсүнүн бир тууган акеси бар. Аталаш агалары. Бабанов Тынчтык деген. Бул Бабанов Тынчтык деген жана Рыспаева Кыял, жана ушу Мойдонова Айгүлдөр биригип 2021 жылы Шыдыр Кызыр коомунун убактынча төрагасы болуп мен турганмын ал жерде. Ошого карабастан документтерди жокко чыгарылган документтерди таап чыгып, Минюс менен сговорго кирип, Минюстан документтерди үстүнөн перерегистрация кылып кеткен. Бул боюнча Сокулук районунун прокуратурасында ошол эле кезде 21 жылы мен арыз менен кайрылгам. Бул боюнча иштер азыр Сокулук районунун прокуратурасында да каралып атат. Бул генеральный прокурордун көзөмөлүндө да турат. Мен өзүм да кайрылгам жогору жактагыларга. Азыр административный порядке бул боюнча Минюстун үстүнөн козголгон иш боюнча сот азыр соттук териштирүүдө турат шаарда, биякта административный порядке. Андан сырткары Бабанов Тынчтык деп айтып кетсем, Бабанов Тынчтык жана Рыспаева Кыял дегендердин үстүнөн мен билишимче булар көп жылдан бери ушундай шылымдык мошенничество менен көп алектенишет. Кылмыш иштери аябай көп. Бир эле далилин азыр айтып кетсем, мына Сокулук районуна эле барып текшерип сурап көрсөңүздөр, бир интервью алып даже служебный расследование жүргүзүп көрсөңөр, Бабанов Тынчтыктын үстүнөн мына азыркы моментте 1 2 3-4 кылмыш иш, мен билгенче, мен мурдакы иш боюнча Сокулук районунда эле 1-3-4 кылмыш иши бар болчу. Прокуратурада иши бар Бабанов Тынчтыктын үстүнөн. Кечеги мен угушум боюнча бир 20-30 адам үстүнөн арыз жазып турду азыркы моментте. Бабанов Тынчтыктын, Мойдонова Айгүлдүн, Рыспаева Кыялдардын үстүнөн дагы арыздар түштү деп угуп атабыз. Пока билбейм, бирок ушул эле моментти дагы айтып кетейин. Бул козголгон иштер бир дагы Бабановдордун аркасынан иш жазылып, арыз түшкөнү менен иш каралбайт. Жылдап 2 жылда, мына мен өзүм 20 жылдан бери уже жүрөм ошол жерде. Мына уже 23 кетип атат. 2 жыл аралыгында ошолордун үстүнөн иш козголгон жок. Бунун бардыгын крышавать этип, Сокулуктун ошо тергөө башчылары, тергөөчүлөрү өздөрү сговорго кирип ошолор менен иш алып барып атышат. Аз келгенсип башка жактан областтан дагы прокуратуранын балдарын айтып атышат. Бизди ушулар карайт, бизди мынтип атат, биз мына акча берип атабыз деп өздөрү мактанып чыгышат. Сотко мынча акча берип койдук деп өздөрү чыгып мактанышат. Анан тергөөчүгө акча жыйнап аткандарын угабыз полиге барганда. Арасынан чыгып калышат, мынча-мынчадан чогултуп атабыз, тезирээк эртең тергөөчүгө алып барып бербесек ишибиз жылбайт атат деп. Андан сырткары бул Бабановдун үстүнө мына Ленинский районунун городдун ичинде дагы мошенничество менен бир жумуш алып барылып атат. Данный момент бул иши боюнча дагы мошенничество особо крупном размере иш козголгон. Бул дагы билбейм эмне болуп атат. Бул көрүнгөн жерде эле ушундай эмелер чыгат, бирок бул басылып эле акча менен жаап чыгып кетип атат да. Сокулук району негизи бул Бабановдун үстүнөн иш козгобойт. Арыз жазма 4 адам данный момент азыр 20-30 адам деп атабыз. Ушул күнгө дейин жоопко тартыла элек. Сизди эме деп айтты да. Күйөөм түр көзүндө дейт, келип Land Cruiser машинесин берип, ошо үйлөрдүн бүт документ кызыл китептерин алып кеткен, аны көргөм деп баласы дагы айтып атат, өзү да айтып атат да. Сиз канча жер алдыңыз эле? Чын эле алып кийин кайра башкаларга сатылып кеткенби ал жер? Эмне болгон? Бул айтышы боюнча 2015 жылы мен Land Cruiser машинемди Бабанов Бакыт алат, бунун күйөөсү. Үйүнө барабыз, бул Айгүл да бар ал жерде. Отуруп распискасын күйөөсү жазып берген, 7 жер карызмын деп, ушу 7 жерге алмаштырдык деп $30 000 баалаганбыз. Ал машинени мен берип аткан убакта ошо 7 жерине баалап $30 000 баалашкан. Ал кезде жерлер бир 2,5 миң $3 000 экен, меникин чоң эле сумма менен баалашканда 7 эле жер болуп беришкен. Ошол кезде 7 жер тилкесине берип, 7 книжкасын берип, өзүнүн китептерин жазсын. Мен кеткенмин.
Ул 15-жылы. 17-жылы дагы жазып берип атат күйөөсү. Ооба, мен бабаны бакыт ушу жер тилкесин Отбек Феликске мен берем деп 17-жылда жазып берип атат. Андан кийин 18 булук кайтыш болуп атат. Ага дери мына аялы менен бир үйүнө да барганмын, кайнатасы да бар болчу, жерими берем деп, менин жерими беришкен. Кайнысы бар бөлүп берген кайнатасы айткандан кийин. Ошо бөлүп берген жерди да сатып жиберишип атпайбы? Жана кайнагасы менен. Кайра башка адамдарга. Сатып беришип туруп, эми азыр эчтеке бербейбиз деп атышат да, мындайча айтканда. Колуңан келгенин кыл деп, ушул убакытка келдик, азыр сот ошонун негизинде сот болуп атат. Бул боюнча Сокулук район сотунда мына 20-жылы 2 февралдан бери арыз жазып, ошол менен азыр сот иштери жүрүп атат. Кандай тыянак чыгат пока билбейбиз. Булар азыр менин үстүмө жалган жала жаап, ардеке кылып атат. Мына Мойдунова Айгүл кылмышка шектелип кармалып, Сокулук район РОДсунда. Мошенничество менен 48 саатка тергөө абактары жүрүп аткан убакта, ошакта дагы жазып берген мага. Тергөөдө эмес, негизи жазып берген. Мойдунова Айгүлдүн өзүнүн тил каты бар. Кааласаңыз азыр да көрсөтүп берем аны. Өзү жазып, ооба жер тилкесин кайным экөөбүз тактап бөлүп беребиз деп. Бул боюнча дагы тил каты бар. Азыр ушул кезде бул эми барып алып, мени коркутуп жаздырган, тигиндей, мындай деп. Ал жерде башка күбөлөр да бар. 4-5 адам көрүп турган. Эч кандай андай болгон эмес. Тергөөчү менен мен биригип бар жерде бирөөнү коркутуп жаздырганга мен акым да жок, тергөөчү дагы. Мен ойлойм, башы болсо барбайт болуш керек. Ошо андан сырткары коом деп айтып калдыңыз. Коом боюнча бул коомду Бабанов тынчтык жана ошо жакындап өзүнүн тобу менен өзүнө ыйгаргандан кийин коомдун ичинде турган жерлердин бардыгын мыйзамсыз чыгарып кетишкен. Госрегистр менен сүйлөшүп, Минюс менен сүйлөшүп, токтом чыгарып. Бул боюнча факттар бар. Прокуратура иш козгогон. Азыркы моментте Минюстун да жооптор келип атат. Мурда жок деп эле даже архивный материалдарды жок кылып беришкен. До того катуу иштешкен да, акча беришип. Азыркы мезгилде Минюстун да каттары келип атат. Ооба, биздин бир сотруднигибиз ушундай кылып, шалакылык менен ушундай кылган экен. Биз аны иштен айдап бердик депчи. Азыркы мезгилде ушундай Минюстун да жооптор бар. Буну Сокулук районунда жетекчилер, көп эле жетекчилер билет. Булар кандай кылмыштарга барып атканын. Но ошого карабастан мен МВДнын чоң жетекчилерине да кайрылганмын бул боюнча. Ушундай рейдерский захват болуп, Кыргызстанда беспредел болуп, особенно Сокулук районунда кээ бир сотрудниктер менен, милициялар менен булар өтө табакташ болуп кетип, жазган арыздарыбыз каралбай, элдин укугун тебелеп салышты да бир жолу эле. Именно мошенниктер тарапка өтүп, мына акыркы мезгилде мен Генеральный прокуратурага кирип чыгып, ушул боюнча фактылар боюнча айтканмын. Айткандан кийин 2 кишисин жоопко тартып берген Генеральный прокуратуранын балдары. Андан кийин кайра менин үстүмөн каттуу текшерүүлөр жүрүп, куугундук алынып, мени байма-бай суракка чакырышып, суббота-воскресенье карабай полеге келип алып иштешип, мени жер саттың деп издеп, бирок андан тыянак чыккан жок. Мен жер саткан эмесмин. Себеби областтан группа тергөөчүлөр чыгыптыр именно ушул иш боюнча. Мен наоборот арызым менен кайрылып Генеральный прокуратурага барып, ушул канча жылдан бери каралбай турган иштерди алдыга жылдырайын деп суранып барсам, кайра менин үстүмөн куугундук алып, менин үстүмөн жалган жалоо менен иштери аябай тез ыкчам түрүндө ыкчам тергөөлөр жүрүп баштады да. Аны ошону мына кече Мойдунова Айгүл өздөрү азыр билет. Булар эмне кылып аткандарын, жакын убакта барды камалышын. Ошон үчүн азыр бет тырмачылык кылып, кайра жалган жала жаап, менин үстүмөн жалган жала жаап, башка кишилердин үстүнөн жала жаап, арызданышып, бирок алар ишке ашпай, иштери кыскартылып атат. Азыркы кезде мен ойлойм, мыйзам иштесе, ушул нерселерге бир чекит коюлса, бардыгын жоопкерчиликке тартат деген ишеним бар.